Ömür bizden ötüp ketse el emgekten eskeret demekçi. Kezinde Suzak Savkozunda, Malçarba tarmağında emgektenip, zootexnik hizmatını arkalagan Kızköl Ayıldık Kengeşinde bir neçe jolku çakırılışlarının deputatı, atalgan ayıl aymağının atuğulu namına ие bolgon markum Samagan Japarbaev'tin közü tirүү kezinde elge hizmat kılgan emgeklerini eskerişken jakın sanalaştары жана uyuşturuculuk, demörçülük jagын kolga algan Samagan Japarbaev atındагы Балдар Өспүрүмдөр спорттук мектебинин жетекчилиги волейбол oyunu боюнча алгачкы ирет кыз келиндер арасында республикалык турнир өткөзүштү. Демөөрчүлөр ошо Самаган Жапарбаевдин өзүнүн үй бүлөсү, анан мен жакын саналаш досторум, анан кийин ошо Элмырза Сатыбалдиев, Тазабек Икрамовдор жардам берди. Башка эч кимден деле жардам күтпөдүк. Биз азыр биринчи орунга 100 000 сом акчалай сыйлык беребиз. Экинчи орунга 70 000 беребиз. Üçüncü orunga 50 000, төртүнчү орунга дагы эми финалга чыккан үчүн, мээнет кылып чыккан үчүн аларга 30 000. Анан биринчи орунга кубок, дипломдор, медальдар менен бай келүү сыйлыктар менен дагы сыйланышат. Самаган Жапарбаевдин жаркын элесине арналган волейбол oyunu боюнча кыз келиндер арасындагы республикалык турнирдин өтүшүнө Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин орун басары Гүлмира Камбарованын жакындан жардам бергендигин оюндун жүрүшүндө уюштуруучулар белгилешти. Бул мелдешти уюштурууда биз Кыргыз Республикасынын жараны концепциясын турмушка ашыруу максатында уюштурганбыз. Биздин биримдигибиз, биздин ынтымакчылыгыбыз бири-бирибизге болгон жакшы мамилебиз болсун деген жакшы демилге менен чыкканбыз. Буюрса 8 команда катышты. Областтардан, райондордон келип ойноп жатышат. Бул жерде жашы чектелбеген 18 жаштан жогорку бүт кыз келиндердин арасында мелдеш өткөрүлүп жатат. 2 күнгө созулган мелдештин жыйынтыгында кичи финалдык таймашта Жалалабад шаарынын жана Ош областынын волейболчу кыздары топ сүрүштү. Мында жергиликтүү күйөрмандардын сүрөсүнө ие болгон Жалалабад шаарынын кыздары жеңишке жетишип, 3-чү орунду камсыз кылышты. Ал эми чоң финалдык беттешүүдө волейбол oyunu боюнча кыз келиндер арасында быйылкы жылдагы Кыргызстандын чемпиондору Ош мамлекеттик университетинин волейболчу кыздары атаандаштары Баткен областынын Айжаркын айымдарын 2-0 эсебинде жеңип алышты жана Самаган Жапарбаевдин жаркын элесине арналган биринчи республикалык турнирдин жеңүүчүлөрү болушту. Биринчи орунду ээлегендиги үчүн Ош мамлекеттик университети Oyun öte son dengelde öttü. Atаңдаштар албетте күчтүү. Жалалабад күчтүү, Баткен тоже күчтүү экен, жакшы болду. Oyun son dengelde öttü. Ошмо командасы буюрса биринчи орун. Мындан кийин дагы областтар арасындагы жакшы уюмдар, ушу оюндар болушун, ушулар кыздардын бардыгына каалашын, ден соолук чың болуп, ушулар талайын кыздардан болсун, дайыма ушундай жеңиштерге жете беришсин. Самаган Жапарбаевдин жаркын элесине арналган волейбол oyunu боюнча кыз келиндер арасындагы республикалык турнирге Нарын, Баткен, Ош, Жалалабад областарынын жана Ош, Жалалабад шаарларынын волейболчу кыздары катышты. Жалалабад шаарында алгачкы ирет өтүп жаткан республикалык волейбол oyunu боюнча кыз келиндер турниринин уюштуруучулары бул мелдешти мындан арыда такай өткөрүп турууну айтышты жана эң башкы максаты Жалалабад областында кыз келиндер волейболун көтөрүү экен. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалалабад шаары.